Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Соктун тургундары менен болгон жаңжалда жабыркаган кыргызстандык каза болду. Ооругандардын саны өсүшү ыктымал. Боронов жакшы даярдануунун зарылдыгын айтты. Жалалабадта кечээки жааган жамгыр аралаш мөндүр мөмө жемиш эгин талааларын кыйратып кетти. Жалалабад облусунун Аксыр районуна караштуу Актөбө, Гүлүк, Кашка суу айыл өкмөтүнүн Чарбак жана Өлөң булак айылдарына кечээки жааган жамгыр аралаш мөндүр мөмө жемиш менен эгинди кыйратып кетти. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Айылдардагы алма жана кара өрүктүн мөмөсүн мөндүр күбүп жерге түшүрүп салган. Картошкадагы жараксыз абалга келген. Жааган мөндүрдүн көлөмү куруттан чоңураак. Талаадагы жүгөрү күн карама жемиштердин дагы баарын талкалап кеткен. Дыйкандардын баары чыгымга учурады деп жергиликтүүлөр бушайманга түшүүдө. Актөбө айылынын калкынын саны 3000ден ашуунада. Эске сала кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги 8-9 июнга чейин абанын туруксуздугу тууралуу шашылыш билдирүү тараткан. 3000 жаагандын кесепети. Семечкалар. Колледе эч нерсе калбады. Кайналлардын бутактарын баарын сындырып кетишти. Атаңа көрсөтүп атасың? Кадамжай районунда Чечме айылынын жашоочусу Айтбай Акынов бүгүн каза болду деп жазат 24 KG агенттиги маркумдун туугандарына таянып. Ал кыргыз-өзбек чегарасындагы жаңжалда жаракат алган болчу. Айтбай Акынов 31 май күнү өзбек эли менен болгон кагылышуудан улам Айдаркендеги ооруканага түшкөн. Ал күнү айылдагылар булакта ишембилик өткөрүп жатканда Айтбай Акынов тамак аш жеткирип турган. Дал ошол учурда чыр чыккан. Ал окуя болгон жерден дароо унаасын айдап чыгып кете алган эмес. Ооруканадан инсульт алгандыгын тастыкташты. 10 күн ооруканада комада жаткан, эсине келбей бүгүн каза болду деп билдирет туугандары. Маркум 49 жашта болгон, артында 3 баласы калды. Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылы менен Кыргызстандын Чечме айылындагы чатак 31 майда булактын суусун талашуудан улам чыккан. Чегара тилкесине жакын турган суунун көзүн кыргыз тарап тазалап жаткан учурда өзбекстандык тажиктер каршылык билдирип, тараптар ташыргыта кетишкен. Соңунда Кыргызстандын 25 жараны жабыркагандыгы айтылса, Өзбекстандын 16 жараны жаракат алгандыгы кабарланган. Ош базарыдагы карантинге жабылат. Базардан коронавирус жуктурган учур катталганы буга себеп. Базарды жабуу боюнча маселе каралып жатканын вице-мэр Азиз Алымкулов билдирди. Анын айтымында базар качан жана канча убакытка чейин жабылаары жакынкы күндөрү билинет. Базар ичин толугу менен дезинфекциялашат. Ал эми тазалоо иштеринин чыгымын базардын жана соода түйүндөрдүн кожоюндары төлөөсү каралат делет маалыматта. Эске салсак, буга чейин Орто Сай базары 13 июнга чейин дезинфекция иштерине карата жабылган. COVID-19 жайылган учурда ишинде кемчилик кетирген жооптуу адамдарга карата тиешелүү чаралар көрүлөт. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Ал ошондой эле белгилегендей, жергиликтүү бийлик органдары коомдук жайларда санитардык эрежелерди сактоону көзөмөлдөп, коомдук унааларга жана таксилерге өзгөчө көңүл буруулар керек. Коомдук жайларда, соода аянттарында, коомдук унааларда жана таксилерде санитардык талаптардын сакталышына туруктуу көзөмөл болууга тийиш. Муну менен катар таксилерди жана коомдук тамактануу жайларын тийиштүү дезинфекциялоо шарт. Мендеги маалымат боюнча кафелерге келген адамдардын ортосунда аралык сакталбай жатат. Ал эми такси айдоочулары бет кап тагынбай жатышат, деди биринчи вице-премьер-министр.
Эртең Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жыл сайын чогултуучу битир садаганы муктаждарга таратат. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Шарт боюнча каражат арыздардын негизинде колунда жок, оорулуу жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилет. Учурдагы кырдаалдан улам жарандардын социалдык абалын аныктап, байланышты азайтуу максатында бетир садага алуу үчүн келгендер түзүлгөн тизменин негизинде кезек-кезеги менен 3 топко бөлүнөт деп айтылат билдирүүдө. Фитрден чогулган каражат жардамга муктаж турмуш шарты оор үй бүлөлөргө, 1, 2, 3 топтогу жана көзү азиз майыптарга 2500 сом, 10 килограмм ун, жашоо шарты начар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 2000 сом, 10 килограмм ун, батирде турган үй бүлөлүк социалдык абалы начар жарандарга 1500 сом, 10 килограмм ун түрүндө таратылмакчы. Быйыл битир садага алуу үчүн муфтиятка 300дөн ашуун жаран арыз менен кайрылган. Алардын баарына этабы менен бөлүштүрүлүп, биринчи этабында 70 киши жардам алат. Жогорку кеңеште турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканда, депутат Жанар Акаев расмий каттын жазылышын сындады. Депутат маалым кат негиздемеден 20дан ашык ката тапты. Негиздеме маалым катты карадым. Таптакыр түшүнүксүз, эч нерсе түшүнүксүз. 2 абзацта 10дон ашык ката. Окусаң ким түшүнөт? Коомчулукка чыкса уят болобуз. Ким жазган бул маалым кат негиздемени? 5 мүнөттө 20дан ашык ката таптым деп ачууланды Жанар Акаев. Төрага Дастанбек Жумабеков бул өкмөттүн мыйзам долбоору деп белгилеп, өкмөттөн жазылып келгендигин белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев кайрадан Кыргызстан фракциясынын лидери болуп шайланды. Бүгүн 10 июнда фракциянын жыйыны өтүп, анда депутаттардын бардыгы бир добуштан шайлашты. Эске салсак, Канатбек Исаев 2015 жылдан 2016 жылга чейин Кыргызстан партиясын жана фракциясын жетектеп келген. Ал эми буга чейинки фракция лидери Алмазбек Батырбеков кечээ депутаттык мандатын тапшыргандыгы белгилүү болду. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.